Кыргыз нефтегаздын мурунку 4 жетекчиси кармалды. Буга чейин мамлекеттик салык кызматынын күйүүчү майлоочу материалдарды мыйзамсыз сатуу схемаларын уюштурууга байланыштуу иликтөө материалдардын негизинде Кыргыз нефтегаз АКтагы коррупция фактысы боюнча кылмыш иши козголгону кабарланган. Жүргүзүлүп жаткан тергөө иштеринин алкагында Ички иштер министрлигинин кызматкерлери мыйзамсыз ишмердүүлүккө тиешеси бар адамдарды аныктап кармашты. Тактап айтканда 1983-жылы туулган Кыргыз нефтегаз АКтын башкармалыгынын мурдагы төрагасы, 1980-жылы туулган Кыргыз нефтегаз АКтын башкармалыгынын төрагасынын мурдагы орун басары жана 1990-жылы туулган компаниянын мурдагы директору кармалды. Акылбек Төмөнбаев Эрулан Кокуловдун жеке өзүңдүн чатагын ГАИ журналисттер менен урушканын угуп отура беребизби? Депутат Акылбек Төмөнбаев жогорку кеңеште эл өкүлдөрү трибунадан жеке маселелерди эмес, коомдук маанидеги суроолорду көтөрүшү керектигин айтты. Анын айтымында жеке чатактарды талкуулоо парламенттин да, элдин да убактысын текке кетирет. Ал ошондой эле Эрулан Кокуловдун жеке маселелери жана ГАИ журналисттер менен болгон уруштары боюнча сөз кылуунун орунсуз экенин белгиледи. Кыргызстанда журналисттер мафиясы бар. Мен муну ар дайым айтып келгем, жана айта берем да. Депутат өлкөдө журналисттердин мафиясы бар экенин айтты. Эрулан Кокулов бул кесиптин ээлери мыйзам бузуп жүргөнүн айтып, атайын эксперимент жүргүзгөнүн белгиледи. Ал журналисттерге карата сын айткандан кийин ага карата чабуул башталганын билдирди. Ушул жерден туруп президентке кайрылдым. Президент менен бир топ сөздөрдү сүйлөштүк. Кулов президентке даттанды деп чыгарышты. Бүгүн 18-марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Эрулан Кокулов парламенттин 11-марттагы жыйынында президент Садыр Жапаровго берген суроосун эске салып, журналисттер аны бурмалаганын айтты. Журналисттер аны эмне деп чыгарышты? Эрулан Кокулов президентке даттанды деп чыгарышты. Мен бул жерден президентке суроолорду берсем, анан ал үчүн даттанган болсом, анда мен айыл өкмөткө деле даттанат экенмин, акимге деле, министрге деле даттанат экенмин да, деди ал. Эске салсак, анда өлкө башчысы эл өкүлүнө депутаттардын кадырынын түшүп кетиши ар бир депутаттын өзүнөн деп жооп берген. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Эми жооп бербей эле коеюн дедим эле. Анткени бул айткан дегени Али Токтакунов журналисттер Эрулан Кокуловдон коркпой турушканын айтты. Журналист Али Токтакунов жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокуловдун журналисттерге айткан сынына жооп берди. Ал журналисттер эл өкүлүнүн коркпостугун, анын үстүнө анын билдирүүлөрү суу кечпей турганын белгиледи. Айтканы, аламды аңтар теңтер кылып ийгидей Кокулов деген чоң саясий фигура деле эмес. Жогорку трибунадан журналисттер силер мафия болуп уюшуп алып, мени когунтуктап жатасыңар деп 10 мүнөттөн ашык сүйлөдү. Эрулан ачык айтканда, журналисттердин бирөө да сенден коркпойт. Сенден корксо, ашкананын администратору коркушу мүмкүн. Сен журналист катары айтып жатам деп атасың. Бирок буга чейин журналисттер камалып жатканда келдиң беле? Борбордук трибунадан сөз эркиндигине басым болуп жатканын айтып, өзүңдүн маселеңди көтөргөндөй күйдүң беле? Демек бизди сындоого моралдык укугуң жок, деди Токтакунов. Ал ошондой эле жаштарды жаман көрсөтүп жатканын кошумчалап, депутатты андай аракеттерин токтотууга чакырды. Айта кетсек, бүгүн 18-марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Эрулан Кокулов трибунадан 10 мүнөт убакыт алып, журналисттерди сынга алды. Эл өкүлүнүн айткандарынан кийин кесиптештери Акылбек Төмөнбаев менен Эльвира Сурабалдиеваны парламент трибунасынан жеке маселелерди көтөрбөөгө чакырышып, Кокуловду сынга алышты. Кокулов кесиптештерин анын сөзүн бурмалоого үндөп, ар бириңердин ушул жерге кантип келгениңерди билем, деди. Бул учурда парламент төрагасы ал сүйлөп бүтө электе микрофонун өчүрүп салды. Ошто күрөөкана ээлери ондогон үйлөрдү мыйзамсыз тартып алышкан. Милициянын айтымында шектүүлөр элге жогорку пайыз менен акча берип, бирок төлөй албай калгандардын үй мүлкүн мыйзамсыз алып коюп турушкан. Ош шаардык сотунун чечими менен шектүү 2 айлык мөөнөткө камакка алынып, ал эми жаран ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Учурда тергөө иштери уланууда.
карышкырга кай тарткан. Бишкекте ишкер 1 миллион доллардан ашык акчасын алып болжоду. Милициянын айтымында ал жабырлануучунун ишенимине кирип 29 даана Toyota Camry жана 24 даана Чанган үлгүсүндөгү автоунааларды жеткирип берем деген убада менен 1 миллион доллардан ашык каражат алып бир жашырып кеткен. Аталган факт алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, 32 жаштагы жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Жерде Эрулан мырза баягы өзүнүн жеке кызыкчылыгыбы, жеке ишиби ошол 10 мүнөт, 15 мүнөт сүйлөдү. Момча канча деген депутаттар отурат, ошолордун баардыгынын убактысын алып атат да. Өзүнүн жеке маселесин, өзүнүн Фейсбугу барбы, прямой эфири барбы, ошол жерге чыгып алып кайрылсын да. Бул жерге чыгып алып, эми баягы мамлекет үчүн мыйзам жазып атам. Ошол мамлекет үчүн момдай жаңы бир проект алып келдим деп эмеге чыгарып алып айтса макул дейт элек. Эми бул жерде туруп алып мен гаишник менен уруштум, журналист менен уруштум. Урушса анын өзүнүн жеке иши. Бүгүнкү күнү эл өкүлү кылып ошол Ысык көл областынын Жетөгүз, Тоң, Каракол шаарынан депутат болуп келди. Ошол жерде көйгөй деген мектеп, бала бакча, жол, суу деген көйгөйлөр толтурады. Алар жөнүндө бир маселе көтөрбөй эле өзүнүн немесин айтып эле ушул жерде Эрулан мырзанын эле бир эмесин угуп отура беребизби? Урматтуу төрага, сиз дагы калыстык кылып андай эмени кандай маселе көтөрөсүң деп сурап, анан 10 мүнөт убакытты бериш керек. Жеке өзүнүн чыр чатагын бизге кереги да жок. Чатакташса үй бүлөсү менен чатакташабы, гаишник мененби, журналисти мененби өздөрү чатакташа берсин. Эми бул жер деген жогорку кеңештин трибунасы. Чөнтөккө колду салып, ал жерде улуу кишилерибиз, легендарный парламенттин адамдары ошол жерде туруп сүйлөгөн. Бул жерде жапжаш болуп алып, Эрулан 2 колун чөнтөгүнө салып алып, бул жерде баягы кыргыз элин момча элдин добушун алып келген депутаттарды сыйлап мындай туура ишти алып барыш керек. Эми айтпайын дедим эле, бул биринчи жол эмес, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жол болуп атат. Эрулан мырза, жеке өзүң чатагың болсо, өзүңчө бул жерде эмес, сыртта, көчөдө сүйлөшүп, такташып алганын баарын. Рахмат. Кыргызстанда журналисттер мафиясы бар. Мен муну ар дайым айтып келгем, жана айта да берем да. Журналист деген бул ким? Биринчиден ушундан баштайлы. Журналист деген бул акыйкат. Журналист деген бул эки тараптуу көз караш. Журналист деген бул маалыматты так жана даана чыгаруу да. Мунун баары эмнеден башталган? Мен журналисттерге бир жол эмес, көп жолу кайрылгам, акырынан кайрылгам, мындай эскертүү бергем. Журналисттер, урматтуулар. Мен силердин коллегаңармын депчи. Мыйзамды одоно бузасыңар. Ар дайым бузасыңар мыйзамды, силерге мыйзам жазылган эмеспи? Мындайча айтканда, Илин деген бир мырза бар, ал ачык эле айтат, мен ушакчымын дейт. Илиндин стористери менен бөлүшөт да буларчы. Бул мыйзамды одоно бузуу.
Ушул жерден туруп президентке кайрылдым. Президент менен бир топ сөздөрдү сүйлөштүк, суроолорду бердим. Депутат катары не деп чыгарышты? Эрулан Кокулов президентке даттанды деп чыгарды. Айланайын журналисттер. Ушул журналисттин этики астына жатабы? Президентке даттанып чыкты деп жазган. Качантан бери Кыргызстанда журналистика мындай болуп калды эле? Мен анда президентке бул жерден иштеген жеримен отуруп туруп бир суроолорду берсем даттанган болсо, анда мен айыл өкмөтүнө деле даттанат экенмин, акимге деле даттанат экенмин, губернаторго деле, министрликтерге деле даттанат экенмин анда мен. Мындай этика журналистта деген калды эле Кыргызстанда. Билесиңерби эмне экенин? Эми мындай. Эми жооп бербей эле коеюн дедим эле. Анткени бул айткан дегени ааламдан тертеңтер кылып тургандай, бирөөнүн тагдырын чечип тургандай Эрулан Кокулов деген чоң саясий фигура деле эмес. Бирок сөзү күйдүрөт да, журналисттер силер мафия болуп уюшуп алып, мени куугунтуктап атасыңар деп жогорку трибунадан, жогорку кеңештин борбордук трибунасынан 10 мүнөттөн ашык кечке сүйлөдү. Элге ушу Эрулан Кокулов деген чоң саясий фигурага каршы журналисттер уюшуп алып куугунтук жүргүзүп атат деген таасирди калтыранга аракет кылды. Эми эл баарын билип турат, кимдин кандай экенин алаканга салгандай көрүп турат. Эрулан, ачык эле айтып коелу, журналисттердин бирөө да сенден коркпойт. Сенден корксо столовойдун администратору коркушу мүмкүн. Болду, точка. Эгерде журналисттер ушинтип мафия болуп уюшуп алып, бир саясатчыларга каршы максаттуу иш жүргүзө турган болсок, кезектеп түзүп алып, сен ошол тизменин 1000-чиси болмоксуң. Сенин алдыңда 999 саясатчы болмок, биз тийише турган. Ушундай досум. Анан мен журналист катары айтайын, эскертип коеюн, тиги бу деп атасың. Сен буга чейин журналисттер камалганда, куугунтукталганда келип алакыбалыбызды сурап койдуң беле. Түрмөдө отурган журналисттерден кабар алып койдуң беле. Сөз эркиндигине басым кысым болуп атат деп жогорку трибунадан, борбордук трибунадан өзүңдүн маселеңди көтөргөндөй маселе көтөрдүң беле. Мен уккан эмесмин аны. Демек, бизде атың айры, изиң ири дегенге моралдык укугуң деле жок. Мен ушу кайрылууну жоопту жазганымдын дагы бир себеби, сен жаштарды дискредитация кылып атасың. Алдагандай чалагайым, ардемке бирдемкени айткан сөзүң үчүн элдер бизге сын айтып атышат. Жаштар эле жаштар дейсиңер. Жаштарыңар ушулбу? Блогерликтен келген, медиадан келген саясатчылар жакшы болот, кыйын болот дейсиңер. Кыйыныңар ушулбу деп атат. Сен болгону ушундай жаштардын ырысына түкүрүп атасың, дискредитация кылып атасың. Дагы бир жолу чакырып кетем. Токтот. Медиа чөйрөсүнөн келгениң анык болсо, анда билишиң керек. Саясатчыга дайыма сын айтылып турат. Саясатчынын териси пилдин терисиндей калың болушу керек. Анын ичинде саясатчы болгондон кийин сен да чыдашың керек. Сен коркутуп атасың. Эгерде журналисттер мени ушинтип асылганыңар токтотпосоңор, менин жазганыңар токтотпосоңор, кайсы коррупционерлер менен чай ичкениңерди чыгарам деп. Чыгар, пожалуйста. Күтөбүз. Бүгүндөн баштап чыгар. Абдан жакшы болбойбу ошентип чыгарганың? Журналисттердин арасында деле таза эместерибиз бар. Чыгарсаң тазалана ал чогуу. Чыгарбаганың? Силер тыйылбасаңар мен чыгарам дегениң бул жөн эле чайкоочулук, жөн эле саясий коррупция. Сен өзүң айыптап аткан адамдардан эч айырмаланбадың. Жөн эле ушинтип соодалашып. Бирдекен айттыңбы? Анда чыгар. Болбосо куру бекер эле сөз. Анан өзүңдү журналист болчумун, андай болчумун, мындай болчумун деп мындай айтпай эле койчу досум. Сен ошо столовый кафелерде ызчу салгандан башка бир чоң коррупционерликтеп, чоң экономикалык темаларга аналитика жазып, чоң бир маектерди алып жүргөнүңдү көргөн эмеспиз биз. Азыр уже 10 мүнөттөн ашык сүйлөгөн сөзүңдү деле кайра угуп чыксаң бир баш аягы жок. Кыргызстанга белгилүү акындын уулу болсоң өзүң айткандай сөз тармагынан келсең, медиа тармагынан келсең, жок дегенде ушу сүйлөгөн сөзүңдү оңдоп албайсың. Баш аягы жок, чаржайып, стилистикалык, грамматикалык каталарга толгон сөзүң дайыма. Ошол. Эрулан, бизди коркутпа. Компроматтарыңды башкаларың болсо алып чык. Анткени биз
Сен жөнүндө жазганды, сени сындаганды дагы деле уланта беребиз.